Патриархат бул теңсиздик орун алган жыныстык айырмачылык катуу көзөмөлдөнгөн коом. Патриархалдык коомдо үй бүлөлүк, чарбалык жашоодо эркектер үстөмдүк кылышат. Мындай көрүнүш дээрлик бардык салттуу коомчулукка мүнөздүү. Адамзат тарыхында патриархат түрдүү маданияттардын коомдук, укуктук жана саясий абалында байкалып келген. 20-кылымда бир канча маданияттар коомдун эгалитардык тутумуна өтүшкөнү менен патриархат азыр деле коомдук өнүгүүгө чоң таасирин берүүдө. Мурда патриархат термини үй бүлө башчысы эркек деген түшүнүктү билдирип келген. Ал эми азыркы заманда бул термин менен эркектердин бийликчил экенин сүрөттөгөн коомдук системаны аташат. Көпчүлүк феминисттик теорияларда патриархат философиялык түшүнүк катары гана каралбайт. Аны этикалык ориентирдин белгиси, аялды басынткан, алардын коомдогу ордун кайсы бир талаптар менен чектеген адилетсиз система деп эсептешет. Чындыгында феминизм бул тууралуу мындай пикирде: патриархат бул бир тарапты сөзсүз эркекти башчы кылып, аны экинчи тарапты ага баш ийдирүү, тагыраагы аялды. Ооба, феминизм патриархатты коомдук конструкт деп сүрөттөйт. Ошол эле учурда аны жеңсе болот деген пикирде. Бул үчүн патриархат байкалган абалды талдап, сынчыл ой жүгүртүү гана жетиштүү. Негизи, патриархат аялдын гана эмес, эркектин да жеке сапаттарын жок кылат. Башкача айтканда, аларга аялдык же эркектик жүрүм-турумдарды таңуулайт, тандоого эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт жана инсандын жөндөм таланттарын жокко чыгарат.